эсимде бар, ошол мындай кечки саат шамга жакыныраак убакыт болду. Мен барып мындай гусул алып туруп, анан гусулдан кийин шахадан айтып, анан ошол дароо эле шам намазга турдум да, өзүм жалгыз. Ошол кезде мен тиги араб тилди билчү эмесмин, анан ошол араб тилди окуган эмесмин, бирок ошол эле эмени китепти коюп, орусчасын, котормосун шамды кадимкидей окуп баштадым да, китеп мененчи. Анан ошол эсимде, шамды окуп атам, анан кадимкидей ыйлап баштадым да. Көздөрдөн жаш агып, эметип, мындай башкача сезимдер болуп, мындай аябай ошол намаз узун болду, анан аябай көпкө ыйладым да. Саждага кетсем ыйлап атам, турсам деле ыйлап атам. Короче, ошол шам намаз полностью мындай эме менен жаш, көздөн жаш чыгып ушундай өтүп кеткен. Анан кадимкидей саламдан кийин Аллах субхана ва тааля шүгүр айтып, рахмат айтып, ушундай мага хидаят бердиң, мени туура жолго салдың деп аябай мындай ыраазы болуп, шүгүр кылып, мындай башкача сезимдер бар болчу да ошол кезде.